Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Тамаша катары Жумабека 119 деп дарегин жазып атпайсыз, бул деген Бишкектин сырттын дареги. Ошону жазып койсом, алар бизге ушундай сертификат берип атпайбы. Biz mundayda 99 beremiz, tenderге беребиз. А бул кайга чыгып кетиптир? Мына сертификатты айтып атам. Германиядан алып келген химикаттарды бияка аралаштырса, Германия болуп калат экен. Менин жумушум. Кандай болуш керегин мен өзүм билем. Жомок. Алар да бизге берип атпайбы. Бул чыгарылыш бизде бир канча суроолорду жаратты. Кээ бир жетекчилер элге кызмат кылгандын ордуна эл менен соттошууну гана ойлоп калганбы? Керектөөчүнүн укуктарын ким коргойт? Элдер ишенип жаткан сертификаттар элдин ишенимин канчалык деңгээлде актай алат? Мындай көрүнүштөр экономикабызга өз зыянын бериши турган иш. Биздин көз карашыбызда соода өнөр жай палатасында өз кесибин адиси болбогон адамдар иштеп жаткандай. Албетте тийиштүү органдар бул маселеге өз реакциясын көргөзөт деп үмүт кылабыз. Достор, биз бул жакка келгенибиздин себеби жанагы эле Нурдин Бакебиз менен айтып аткан пенага бул жакта сертификат берилген и эмненин негизинде. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Менин атым Али Эргеш болот эжеке. Не сахар берүүсүнөн бир-эки суроолор менен эле келгем сизге. Тартпалычы. Вообще телевидение дегенде. Жок, бир эле суроо менен эле келгем. Кисек болобу? Перерыв, обеденный перерыв у нас. Обед болуп калдыбы? Эжеке? Эмне дейт? Бир жаран сизге кайрылган экен да. Жанагы бир чыгарылып аткан товар боюнча. Риман компания дегенде? Риман компания. Ага, эксперт барган Риман компанияга. Баягы бир бала келген. Ошол боюнча айтып берейин. Анан ал бала келип, тура эмес кылып атат, германский деп деметип атат депчи. Биздин эксперт барып, производствону текшерип, бүт бар, кагаздарынын баары бар, документтеринин баары бар. Бизден сертификат происхождения алып кеткен. Ошол тууралуу? Ошол тууралуу. Ошол. Андан бөлөк эмне? Эксперттин фамилиясы Жумабаев, Дайыр Эсенгулович деген бала. Ошол барып көргөн. Көрүп туруп баарын жазып келген. Ошол. Ал товар Германияда чыгарылган деп чыгарылып атат. Германиядан жок, Германиядан чыгарылган деп биз страна происхождениени биз беребиз. Могу балаң эми тартпай эле койсо болмок, жакшы. Жок, аны сизге зыян деле жок. Зачем мага? Мындайда? Бери карасаң, бизде деген страна происхождения мыйзам бар бизде. Биздин өзүбүздүн правилабыз боюнча эгер деген жанакы жасап аткан компоненттер бөлөк өлкөдөн келсе, биздин правилабыз боюнча эгер деген Кыргызстан боло албаса, ошол компоненттин странасы менен калат. Сиз мени түшүнбөй калдыңыз окшойт эжеке. Эмнени түшүндүрөйүн деп атасың? Мен сиз берген актты барбы акт бул? Чыгып, мен анын специалист эмесмин. Специалист келет. Мен сага эч кандай неме бере албайм. Азыр деген специалист БТСте, мен звонить Жок, сиз жетекчисиз да бул жакта. Ну и жетекчи болсом ал деген берди, акысына жооп берди. Сиз кол коюп, печат коюп чыкпаса, бул нерсе чыкпайт да, мыйзам. Кайга чыкпайт экен? Биз мындайда 99 беребиз, тендерге беребиз. А бул кайга чыгып кетиптир? Мына сертификатты айтып атам. Сертификат кайга чыгып кетти? Недействительно болот, сиздин печатыңыз колуңуз болбосо, туурабы? Жок, хорошо. Кайга чыгып кетти? Сиз жетекчисиз. Кайга чыгып кетиптир сертификат? 100% Германия. Германиянын товары менен бирдей стандартта жооп бере алабы? Биле албайм. Анда эмнеге сиз уруксат берип атасыз? Эмнеге уруксат беребиз? Биз деген кагаз берипсиңер го. Сизге мен элементарный мындай простой суроо берип атам да. Эмне вопрос? Сиз Германияда чыгарылган деп сертификат берип атасыз. Сиз ал Германияда чыгарылган деген сертификатты бериш үчүн ошол товар Германиянын өзүндө чыккан товардын стандартына жооп бериш керек, туурабы? Жооп бербесе, сиз Германияда чыгарылган деп бере албайсыз. Бул стандарт бериптирби? Неме? Сертификат соответствие бериптирби? Аны деген соответствияны стандарт берет. Эжеке, сиз жазып бере бересизби? Биз жазып беребиз. Силер жазып бере бересиңер. Анда любой эле адам келип туруп, Америка, Франция десе жазып бере бересизби? Биз жөн эле жазып бере беребиз. Биз эчтеке карабай эле жазып бере беребиз. Эмне деген Анда экспертиңиз эмне кылды? Барып, эмнени текшерди? Сиз жөн эле жазып бере берсеңиз. Грузовой таможня декларацияларын текшерди. Биз керектөөчүн укуктардын да карайбыз да. Эмне укук экен? Ошо укук бузулуп атат. Эмне болду? Кимдики? Сиз Германияда чыгарылган деп берип атасыз. Дайыр, болду, ажылдаган бала менен сүйлөшүп койчу.
Ажылдатпай мен. Ассаламу алейкум. Алейкум. Дайбеке, кандайсыз? Шүгүр акырын. Менин атым Али болот беке. Азыр бир суроолор менен келгенбиз да. Сизди бул жакта эжеке эксперт деп айтып атат да. Сиз вообще ким болосуз? Мен эмне сахар берүүсүн, мен журналист болом беке. Анан? Сиз Германияда чыгарылган деп беришиңиз үчүн сертификатты. Ал Германиянын стандартына жооп бериш керек да, туурабы товар? Сиздин кандай тиешиңиз бар негизи бул маселеге? Жок, мен элдин кызыкчылыгы менен жүрөм. Элдин кызыкчылыгы? Али мындай да, сөзүн ачыбы. Бизге расмий түрүндө кат түшкөн ошол маселе боюнча. Анан мыйзам чегинде ошол катка жооп беребиз. Ошол катта жоопту сиз окуп. Жок, мен силерге кат башка эчтеке жазган эмесмин азыр, мен лично өзүм. Жазбасаңар анда сиздин эч кандай тиешиңиз жок. Суроо берип атам. Бул элге сатылып атпайбы? Сизге сиздин акыңыз бар, укугуңуз бар. Ооба, бар. Толук турда бар, мыйзам колдойт аны. Анткени общественный интерес болот атпайбы бул? Коомчулуктун интереси да. Кайсы коомчулуктун? Элдин кызыкчылыгына. Элден айрылуу барбы силерде? Ооба, бар. Барбы ошол айрылуу? Бар. Айта албайм экен. Ким айрылып атат? Элдер. Жөнөкөй вопрос. Германияда бул товар чыгарылды дегенди сертификатты эмненин негизинде бердиңиз? Кимдин тиешеси бар? Ошондуктан сиз буга келишпей эле коюңуз. Мен эмне кылайын? Оозумду ачып отура берейинби? Калааыңызды кылыңыз, мен сизге эмне кыл деп айта албайм. Анан кимге тиешеси бар? Эртең мен алып колдонсомчу аны, зыяны мага тийсечи, кандай болот? Ал сиздин өзүңүздүн жеке маселеге, жеке укугуңуз. Азыр коомчулуктун маселеси менен жүрөм да. Коомчулуктун маселеси, коомчулук сизге кат түрүндө кайрылыш керек. Моуреки бизге Глейген Кыргыз автомаш деген завод бар. Ошо жерге деген Белоруссиядан трактордун запчасттары келет. Бизде чогулат. Биздин правила боюнча простые отверточные сборка не меняет страну. Мы пишем трактор Беларусь. Без Кыргызстан деп жаза албайбыз. То же самое. Компоненты заходят с Германии. И код не меняется. Страна происхождения не меняется. Бүттү. Ал Германия болду, Германия деп кетип атат. Бүттү. Анан жана сиз айтып аткан болттар барбы, тетиктер. Аны толук турда ошол Белоруссияда болсо, Белоруссияда даярдалат. Бул дагы баары толук түрдө. Бул Кыргызстанда даярдалат. Жок, даярданбайт да. Ошол эле товар. Азыр пена деп атабыз. Пенанын ордунда шампунь болсо кандай болот экен? Шампунь менен бизге эч ким келбейт. Шампуньду биз эч качан Германияда бербейбиз. Эмне жооп бериңиз да, мен адаммын да. Германия эмес да. Болбосо сен сотко бер бизди палатаны. Сотко бер палатаны. Силер эмне негизинде мына сертификатты берет? Марина, суроо бериш үчүн сотко кайрылыш керек. Ооба, сотко кайрыл. Сот менен келесиң. Суроо бериш үчүн сотко барыш керек. Эжекебиз айткандай, бизнесмендер келе бергиле. Германия, Франция, Америка кылып берет силерге. Эми негизи бул технологияны мен 2010-жылы алып келгем. Напыляемый пенополиурет деп коет, бул деген чачыла турган көбүк да. Ал деген абдан таза, абдан эффективдүү материал. Азыркы заманда мындай кыйынчылык болуп атпайбы, энерго ресурсу жетпей, электроэнергия өчүп атат, көмүрлөр жагылып атат. Анан ошол технология абдан ошол үйлөрдү жылуулагандан кийин үнүмдөйт да, чын айтканда. Ошол муздак болгон үйдү жылуулагандан кийин ал деген абдан жылуу, комфорт болот. Мындай ичинде жылуу жашаса болот да. Анан менде өзүмдө мындай YouTube каналым бар. Анан мен бир кичинекей иликтөө жүргүзгөм. Анан бир Риман деген компания жөнүндө ошол жактан түшүндүргөм да. Алар болсо элдерге мындай калпты жүргүзүп, туура эмес маалымат берген үчүн ушундай жүрөгүмө кармай албай ошо элдерге айткым келет да. Биздин ишканабыз аны Европадан алып келет. Ага чейин Канададан алып келчүбүз. Ошол материал деген тилекке каршы мындай кичине цехте, гараждын ичинде мисалы чыгаранга болбойт. Ошол себептен чөт өлкөлүктөр чоң заводдорду салып атат.
ошол заводдордо бүт бар болуш керек, лаборатория болуш керек, адистер болуш керек, сапаттуу материалдар, химреагенттер. Эгерде аны туура эмес жасалса, сапат эч качан чыкпайт да. Анан биз ошол убакытта изилдеп баштаганда, ошол Риман деген ишкана биз Германиянын заводдун өкүлү болду деп маалымат чыкты да, сентябрдачы. Анан истесек, Риберг Баухеми деген ишкана жок экен эч жердечи. Мен ошо өзүмө ишенбей Германияга чалдырып досторума, ошону карап көрүңүзчү, ушундай маалымат жок. Google'дан истесе, эми аякта бүт али бар да, бүт кандай маалымат истесең, бар болсо чыгат да. Же маалымат жок, же ошол ишкана эч жерде каттоодо жок болсо, бул эмне деген иликтөөнү жүргүзүп, ушундай маалымат таптык да. Ошол Риберг ДЕ деген сайтты Чүй областынан, Кыргызстандан сатып алыптыр. Сайт ачып туруп, бирок ошол Риберг Баухеминин дареги эстесек, ошо Франкфурттун жанында дүкөндүн ичинде экен да. Бул эми андай болбойт да. Анан ошол маалыматты мен YouTube'га, журналисттерге берсем, алар болсо ошол Римандын жетекчисине кайрылды. Кандай комментарий бере аласыз, ушундай маалымат чыкты депчи. Ал болсо айттыр, ошоно Риберг Баухеми деген бул деген соода бренд деп койсо болот. Бирок биз алып аткан ишкана Profoam Solution деген, ал деген Германиянын ишкананын бир чоң завод деп айтты. Аны караштырсак, ал да жок экен. Жазылган дареги боюнча аякта менчик үй экен, жер үй. Эми ал да ишкана эч жерде каттоодо жок экен да. Эми менин оюм боюнча бул деген жок нерсени бар деген болуп атат да. Эми өзгөчө бир жомоктун үстүнө жомок да. Анан карасак, бир аздан кийин сертификаттар пайда болду да, Россияда берилиптир. Ошол сертификаттарды берген ишканага кайрылсак, алар да бизге берип атпайбы? Эми мен эксперимент катар жалган Бишкек, ОСО жалган Бишкек деп кайрылгам да. Пенополиуретандын клейин чыгарабыз Бишкекте, ошондо бизге да ушундай сертификат алууга болобу? Алар келип текшереби деп десек, алар жок, 12 000 рубль төлөп койгула дейт. Бүт реквизиттерди жазып койсоңор, ошону беребиз деп. Анан эми тамаша катары Жумабека 119 деп дарегин жазып атпайсызбы? Бул деген Бишкектин цирктин дареги экен да. Ошону жазып койсом, алар бизге ушундай сертификатты берип атпайбы? Эми ошол Риман деген компания 2 сертификатты көрсөтүп атат. Бирөө болсо өзүнө, бирөө болсо жок болгон ишканага. Германиядагы жок болгон ишкана Россиядан ушундай сертификат алып атат да. Анан болсо эми элдерге сертификат көрсөтсө ишенебиз да. Кантип эле мындай Европа десе, аякта жазылса, эгерде ошондой түшүнүксүз сертификациядан өтпөгөн мындай өндүрүш Россияда же Казакстанда болсо, эчак эле КНБнын же ФСБнын балдары келип туруп эле эшикти тээп туруп жаткызмак да. Бизде болсо андай болбой атат да. Мен ошол маселе менен Госстройдун бир директ эмесине кайрылгам, Республиканский центр сертификации деп. Анан Абдраев жолдош экен, айттым, байке, бул кандайча? Бул деген химикат, химия. Эгерде туура эмес кошулган бирдеме болсо, Кудай билет эмне болорунчу. Ал айтып атпайбы, бизде азыр, биз эгерде текшере турган барсак, айтат, мындай бизнести басып атасыңар дейт да. Бирок биздики демократиядан биз анархияга өтүп кеттик да. Эми ал айтат, эми ар бир киши бирдемени алып туруп эле, бир жерден гаражды алабы же үйүнөн жасайбы, биз эчтеке айта албайбыз дейт да. Себеп бизде мындай мыйзам, мындай бизнеске жол тозбогула деп баарын бизге чек коюп салган дейт да. Бирок ошол мындай анархияда зыян болгон материалдар чыкса, ал деле жаман да. Кыргыздар болсо мындай үйүнө, Кыргызстандын жарандарычы үйүнө пенаны чачтырып, ошо жылуу үйдө жашайлы деп кылса, балким аяктан зыян чыгып аткан, балким ошондон ден соолугу бузулат. Экология жагынан эч ким текшербесе. Эми бул деген, мисалы могу пенополиуретан бул деген кум шекери менен чай аралаштыруу эмес да. Анан бүгүн болсо мен ТПП барып келгем, торгово-промышленный палата Кыргызстандыкка.
Алар болсо жакында ошол ичканага сертификат происхождения бериптир. Окусам интернетте жүрөт. Окусам страна происхождения Германия деп жүрөт. Мен аларга айтып атпайм, бул деген Маевка жакта чыгарып атат десем, тепличная көчө жети десем, бардык дейт, көрдүк дейт. Алар бизге эме деп айтып атат. Германиядан алып келген химикаттарды биякта аралаштырса, эми Германия болуп калат экен дейт да. Анда ошол логика менен караштырса, анда Франциядан шекерди алса, Франциядан унду алса, анда печенье ошол Франциядан чыгарылган деп сертификат алса болот экен да. Эми бул деген билем күлкү деле эмес да. Эми бул деген эгерде химикаттарды бияктан аралаштырса, бул деген өзүнчө өнөр жай деп койсо болот да. Өзүнчө чыгарма. Бирок бул деген химикаттарды алып аралаштыргандан кийин дагы эле Германия болуп атат да. Менин YouTube каналым бар. Нурдин Шакиров деген ал орусча. Эгерде Нурдин Шакиров кыргызча десеңиз, ошол эле иликтөө, изилдөө ал деген ошол каналда кыргызча менен орус тилде бар да. Ошол жакта ар бир документти көрсөтүп, мен биякта айтылбаган нерселерди ошол жактан көрсөңүз болот да. Эч ким Мамлекет тарабынан кандай болду реакция? Шаардын прокуратурасына арыз жазганбыз. Ушундай фактылар бар. Бүт документтерди тиркеп тапшырып койгон 14-сентябрда. Алар болсо менин маалыматым боюнча алар 1-майдын прокуратурасына түшүргөн. Алар болсо Кыргызстандын салык инспекцияга кайрылып, ошол жактан текшерип атышат. Соода өнөр жай палатасында иштеп жаткан Дайыр байкебиз. Сиз Германияда иштеп чыгарылган деп сертификат берген товардын кошулмаларына Кытай жана башка өлкөлөрдүн да кошулмалары кошулган учурда да Германияда иштеп чыгарылган деген деңгээлде калабы? Эгер сиздин сөзүңүзгө таянсам, мен унду Казакстандан алам, шекерди Белоруссиядан алам, даярдаган жерим Кыргызстан. Ошол учурда мен кайсыл өлкөдө даярдалган деген сертификат алышым керек болот.